Жамаат мультимедиа борборунун көрөрмандары жана Актау районунун тургундары, ошондой эле биздин көрөрмандар. Адаттагыдай эле Тунук жамаат мультимедиа борборунда жана Актау райондук мамлекеттик администрациясында уюштурулган пресс борбордун алкагында бүгүн кайрадан түз эфирден 3-чү чыгарылышын сиздерге сунуштаган турабыз. Мурда кабарлагандай, Тунукто номер 15 Актау райондук жол тейлөө мекемесинин башчысы Асан Билимбек уулу мыйманда. Эгерде ушул тармакта тиешелүү болгон суроолоруңуздар болсо, анда көрсөтүлгөн WhatsApp номерге жеке катка калтыра берсеңиздер болот. Эгерде аты жөнүңүз купуя калуусун кааласаңыз, андагы толук купуялыктуу сактайбыз. Суроолоруңуздарды бере берсеңиздер болот. Биз баштай эле. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Убактыңызды бөлүп, түз эфирге макул болуп келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Биздин эле алгачкы сурообуз мындай болмокчу. Жол экономиканын күрөө тамыры, бул коомдун жүрөгү деп айтылат. Анан ошол биздин 15 жол тейлөө мекемесинин карамагына канча чакырым жол кирет? Анын канчасы баягындай кооптуу тилкелер болуп эсептелет? Саламатсыздарбы. Номер 15 жол тейлөө ишканасына 696 чакырым жолду тейлейбиз. Анын 20% асфальттуу, асфальттанган 80% гравийный покрытие болуп эсептелет. Жолдорду бизде көп баягы жол боюнча, жолдун абалы боюнча көп мындай суроо талаптар, даттануулар көбүрөөк болот. Анан ошо жолду оңдоо, жолду түздөп туруу иштеринин графиктери кандайча түзүлөт же мындай биякта бузулуп калыптыр, ушакка оңдоп келели деп эле чыга бересиздерби? Негизи график болобу? Болот. Бизде атайын план бекитилип берилет жылдын башында. Сиздерге маалымат бере кетсем, быйылкы жылга 2025 жылга 21 чакырым асфальттоо жумуштары кирген. Азыркы учурда аткарылып атат ал иштердин баары. Айта кетсек, Баетов Макмалда 5 км асфальттанды. Баетов Акбейит жолунда 3 км 850 метр асфальттанды. Куртка айылында, Жаңы Талап айылында 1 км 100 асфальттанды. Азыркы учурда Акталча Жогорку Май Толук Молдонун жолунда иштер жүрүп атат. Андан сырткары биздин текшүү ремонт, летний жумуштарыбыз болуп, жайкы бүтүү жумуштарыбыз. Алар болсо өз убагында жүрүп атат, знактарды краситтетүү жана мындай. Ошол жумуштарга эле график түзүлүп турбайбы? Биздики текшүү ремонтко жолду кырып түзүү автогрейдер менен ай сайын жолду кырып түзөп бергенге аракетиндеп атабыз. Чоң рахмат. Урматтуу биздин көрөрмандар, түз эфирде түз байланышта номер 15 жол тейлөө мекемесинин жетекчиси Асан Билимбек уулу мыйманда. Ушул байланышта суроолоруңузду узата берсеңиздер болот. Ал эми биздин түз байланыш Актау райондук мамлекеттик администрациясынын пресс борборунда ушул администрациянын колдоосу менен жүзөгө ашып жатат. Анда суроолорду, элдерден келген суроолорду узата берели. Байбөнчөктүн жолу оңош тирүүнүн тозогу канча жыл болду жатат, каралбай ошол жолдон өткөндөр көрүп жатабы деп сурашат. Бул Нарымбаетова жолу. Нарымбаетова жолу реконструкцияга кирген. Бул жол ДСУ 1 биздин Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын алдындагы ишкана. Булар иш алып барып атат. Азыркы учурда 20 км асфальттанды. Азыркы учурда Кытай компаниясынан China Railway 5 номер 5 деген компания азыр немеде иш алып барып атат. Ал Байбөнчөктүн жанагы сиздин сурооңуздары жерде жумуш жүрүп атат азыркы учурда. Бирок ушул Байбөнчөк менен Баетовдун ортосунда жолдун башталганда бир топ болду. Аны баягы каражатты бөлүнбөй жатабы же техникалык урунду болбой жатабы же биздин жумушчуларыбыз ошо талапка ылайык иштей албай жатышабы же ошол утуп алган компания бир талапка ылайык жумуштар жасай албай жатышабы, айтор убакыт аябай көп болуп кетти.
Башкасын койдум дейт. Үгүт менен Байбечектин ортосундагы 3 чуңкурду оңдоп койсунчу, далай машинабыз талкаланды. Азыр ушул жерде иш алып барып атышат. Биздин карамагыбызда эмес, биз деген өткөрүп бергенбиз, бирок жол болгондуктан эми биз дагы ошонун баарын маалымат алып сүйлөшүп турабыз. Тыгыз байланыштуу. Ал боюнча айтылды Кытай компанияларына дагы. Негизи ошол жол жасап жаткан Кытай компанияларына ушундай убакытты баягы үнөмдү пайдалануу, жумушту убагында бүткөрүү боюнча бир талаптарды кое аласыңарбы же биздин тиешебиз жок деп эле компаниянын өзүнүн эркине коюп коесуңарбы? Календарный графиги болот өздөрүнүкү. Аны биз карай албайбыз. Бизге окшогон эле мамлекеттик ишкана болот да. Анда кийинки суроого көрөлүк. Жол тейлөө ишкананын жетекчисине суроо дейт. Акталчат Кара Ой жолу жасалып жатат. Айылдын киребешиндеги чоң аң бар билесиңер. Көпүрөсү мурда эле чулуп кеткен, кышында муз тоңуп, суу араң өтчү эле. Эми ошол көпүрөнү өйдө көтөрбөй эле үстүнө шагылтылып таптап жатышат. Жакында асфальт басылат, көпүрөнүн көзү бүтөлүп калса, суу өтпөй жогору жагы көлдөй көлмө болот. Анан асфальтты кайра казууга туура келет. Ушул көпүрөнү дароо оңдоп түзөп кетсеңер болмок беле. Жолдун эни туурасы дагы тар болуп калды ушул жактыкы. Бул ушу Тоголок молдого кирип бараткан айылда көпүрөнү. Ошондуктан түшүндүм. Азыркы учурда 6 километр 200 метрди Кытай компаниясы менен келишим түзүп иш алып барып атат азыркы учурда. Ал жерде толук бүтө элек, анан мен дагы барып көрүп кеттим ал жерде. Анан биздики деген капитальный ремонт болбогондуктан, биздики средний ремонт проектиде көрсөтүлгөн турбалар гана алмашат. Бирок бул жерде айтып атышат го, үстүнө эле шагылтып таптап атат депчи. Бул кандай болот? Ал боюнча барып дагы көрүп, эл менен дагы жолугуп сүйлөштүм. Ал боюнча дагы чечип беребиз. Азыркы учурда бүтө элек жол да. Жумуш жасалып аткан жол да. Жок, ошо жасалып аткан жол болуп атат, бирок ошол эште мындай көпүрөнү жөн эле үстүнө эле шагылтып анан асфальт атышат. Эми ал асфальттан элек суроо турабыз да, бул асфальттан бүтө элек жол да. Ал жерде жумуш жүрүп атат да. Жумуш жүрүп атканда ошону кыжаалап болот дегендерчи. Менин түшүнүгүм боюнча. Азыркы учурда толук бүтө элек. Толук бүтө элек. Бирок көпүрө жабылып калбайт. Ага Мындай дейт, саламатсызбы? Эмнеге быйыл асфальт жол жеңиштерин баштабы? Басылды. Кол ирисине тартак болгон жокпу дейт. Жок, ал боюнча Эмне себептен чын эле жол жеңиштен башталып калды асфальт? Байытов Махмал жолунда 5 километр асфальт берилген. Аны бизнес администрация тарабынан да кат жазылып, жогору жакка жазылып, биякта Кытай компаниясынан ушул жерде кыймыл көбүрөөк болот деп 5 компания келип айтып, жумушту биз баштайлы деп атканда ошондо жумушту баштабай турууга деп суранды да. Бирок негизи анан биякта жетекчилик тарабынан ар жактан берилүү тапшырмасы коюлган биз тарапка. Бирок ортодо ошол жеңиш менен Байытовдун ортосунда бир 2 километрби же 11 километр канча жер калып калган э? Бир аз эле 13 километр жер калды. Бир аз эмес, эми ал деле көп. Буюрса эмки жылкыга планга суранып атабыз. Демек, бул жолдун жеңиштен башталып калышынын сизге тиешеси жок. Жолдо сиздин 2 техникаңыз иштейт дейт. Иштейт экен дейт. Бирөө укладка, ДЭУ мекемесинин техникалары жокпу? Эмнеге жетекчиликке кайрылып, акимге техника сурабайсыңар, айлык өкмөттөргө бердик го деп сурап атышат. Бул эмне болгон, сиздин 2 техникаңыз гана эмне болгон укладка? Сиздерде эмне техника жетишпейби? Бул менчик техника укладка деп аткан ошол жөнүндө кененирээк. Бизде мага менчик техника менде жок. Азыркы учурда анан бизге жетишпейт. Асфальт укладчик, катокторубуз жетишпейт, анан биз арендага алып иштетебиз. Мына кыш көрө келатат, техникалык жетишпейт деп атасыңар, кышында карга мындай сүрүп туруш керек, жолдун чекелерине токтолуш керек, кышында кандай кырсыктар болот, даярдык кандай кышка? Мекеменин кышка даярдыгы кандай? Канча техникаңыз бар, канчасы иштейт, канчасы иштебейт, кадр маселеси кандай? 15 единица техника бар азыркы учурда. Азыркы учурда оңолуп атканы да бар,
жүрүп турганы да бар. Буюрса үзгүлтүккө учуратпай жолду убагында сүрүп берип, материалдарды убагында чачып бергенди биз даярданып жатабыз. Мүмкүнчүлүк бар ошого, мүмкүнчүлүгү бар. Өткөндө дагы сурашты эле, ушул айылдын күн батыш тарабында чоң банянын тушунда 1 метрдей асфальт жол казылган боюнча турат видеолорун жиберишти эле. Ошол жолду түзөп койсо жакшы болот эле. Ар жактан катуу келаткан машина ошол жерге келгенде мындай дароо тормоз деп атабыз, же ошол бир жактан баратканда деп айтышты эле да. Могу күн чоң Мончонун тушунда кадимки эле чоң жолдун боюнда асфальт 1 метрдей казылып турат да. Суроңузга түшүнүп калып, айсы жолду? Мына могу Баятов менен күнчыгыш чыгып кетебиз го, Баятов менен эле Актижантикке чыгып кетебиз го. Баятов Макмал жолунда. Ошол Баятов Макмал жолунда чоң банянын тушунда видеого тартып ошол жерде жашоочулар жиберишкенде, өткөндө ушу жерди бир карап койсо жакшы болот эле. Көп болду, казылган боюнча эле жатат деп. Ооба, ал боюнча мен азыр эстедим, сиз айтып атсаңыз. Мурунураак дагы нар жактан мен жолду жазат берейин деп нар жактан ямочный ремонт кылганда кайра эле чөгүп кеткен да, жанагындай оор техникалар өтүп аткандыгына байланыштуу, темир жол куруп аткандыгына байланыштуу алар кайра эле чөгүп кеткен. Анан үстүн ачып өзүн уплотнение болгонго таштаганбыз да. Анан буюрса болот, ал жерде асфальттап беребиз. Канча убакытта мисалы ошол точно мындай анык датасын билип бересизби? Көп болду бул деп айтышканда өткөндө ошонун үчүн сурап атам азыр. Канча 20 күндүн ичинде жасалып бүтөт, Жакында эле бул Терек Баятов жолу жасалбадыбы? Анан ошол жакта жашоочулар дагы ошол жолдун эңинин кууш болуп калганын жөнүндө айтып атышат. Негизи эле биздин ушул жол саларда жолдун мындай айылдардын ортосунда унаалардын эңини мынчалык болуш керек, бияктарына мынча машина катташ керек, мынчасында мындай биягында мынча линия болуш керек деген болобу, же кичик айылдардын ортосунда кандай эле ал бардык жерде проекти бар. Проекттин негизинде биз дагы иш алып барабыз ошол боюнча. Баятов Терек Акбейит унаа жолунда ширинасы 6, калыңдыгы 6 сантиметрдеги бизге проекти берилген, ошол боюнча иш алып барабыз. Калыңдыгы эмес, эни, калыңдыгы биягы 6 да. Мен айтайын дегеним, анткени ал жолдон 2 эле линия сыяктуу жол бар экен да, бирөөсүнөн 2 линия болот, бунун категориясына жарашка да болот. Жол категориясы ошондой эле. Средний ремонт дагы ошондой эле иш алып барылат да. Анда кийинки суроого өтө берели. Биз бул Баятов Кош Төбө жолуна каттагандардын көпчүлүгү жолду мындай сүзүлбөй аткандыгын айтышат да. Негизи ушул жолду канча убакытта бир сүзүп турасыңар анан? Биздин азыр сурооңузду түшүндүм. Бул жылы 1 айга жеткирбей сүрүп берип аттык. 20 күнгө 1 айга 30 күнгө чыгарбай сүрүп берип аттык да. Колдон келишинче аракет иштедим. Өз наркыбызды сүрүп келип эле сразу бияка чыгарып эле тынган жокпуз да. Ушул жылы да, ушул жылга жооп бере аламын. Рахмат. Эми сиздердин кызматкерлер жөнүндө сүйлөшөлү. Кызматкерлер ушундай силердин жумушуңар болуп, күчүңөр болуп, дайыма жолдо жүрөсүңөр. Анан кызматкерлер үчүн ушу силерде мекемеде алардын иштеши үчүн, толук кандуу иш алып барыш үчүн, алардын коопсуздугу үчүн кандай иш аракеттер көрүлөт? Коопсуздук үчүн. Мисалы эми жолдо жүрүшөт да алар. Мисалы көп эле жолдо иштеген адамдар деле бир кырсыктарга кабылып калып атышпайбы? Анан ошо негизи эле кызматкерлериңиздер үчүн кандай коопсуздук камтылган? Атайын техника безопасность болот. Кандай шартта иштешет деген сурагым келип атат да. Техника безопасность болот. Атайын главный инженер тарабынан ошонун баарына окутуп, айтып деп жилеттерин кийгизип алып, атайын чыгарабыз. Коопсуздук карайсыздар? Коопсуздук карайбыз. Мисалы бизде дагы эле ушул Кош Төбө Баятов жолу, анан бул Сомкөлдүн жолу да жаман, мындай бат эле бузулуп калып, анан элдер көбүнчө ушул жолдор тез бузулат деп нааразы болушат. Мындай ушун үчүн бузулуп калат жолубуз бат эле деп себептерин антай аласыңарбы? Мурункуга караганда эми мен
өзүмдүн оюмду айтсам, жеке оюм да бул. Мурункуга караганда азыр машина көп жүрөт да. Техника көп да. Ошонун себебинен болуш керек деп ойлойм. Сиздердин мисалы бир айда бир нече жолу жолду сүрүп турабыз деп атпайсыңар, анан ошого каражаттыңар жетиштүү эле болотпу? Бул негизи мамлекет тарабынан бөлүнөтпү? Мисалы бир айда ушунча жол түзүш үчүн мынча каражат бөлүнөт деген бир так сумма барбы? Мисалы Актау району үчүн именно мынау жолду түзгөнгө мындай каражат бөлүнөт деген. Бизде мындай учур болуп калат. Жок, андай немебиз жок. Мончасынча бөлүнөт, анан мончага түзүлөт деген андай немебиз жок. Бирок биздики деген планировка, профилировка деген жумуштар аткарабыз да. Кээде аябай бузулуп кеткенде профилировка жумуштарын кылабыз. Ал кандай жумуш? Грейдер менен. Сиз аны түшүнөсүз да, мисалы бизди көрүп аткандар, ал эмне болгон жумуш болуп экен деп түшүнбөйт да. Грейдер менен ар кандай бул үстүн түздөп, тегиздеп коюу жумушу бар. Анан буну калыбына келтирүү, общий баарын арыктардын калыбына келтирүү деген жумуштарыбыз бар. Эми анын баарын кыргыз түшүнүп алып барабыз. Эгерде жарандар мисалы жолдун бузулган жерин көрүп калса, мисалы бардык эле мекемелерде эме болот го, жанагы арыздаттанууларды кабыл алган бир атайын жайлар же болбосо бөлмөлөр же болбосо бир атайын кутуларды уюштуруп коет го. Мисалы ошондой учурларда жарандар кимге кайрыла алат, кайсы номерлерге байланышса болот? Мисалы жол жөнүндө эгер арыздаттануулар болсо, биздин өзүбүздүн депте да бар. Ушундай утчалар бар. Атайын биз өзүбүз да кабыл алабыз. Анан азыр QR-код менен дагы Минтрансқа кайрылса болот. Бизнестен транспортко. Мекемеңиздин ишинин ачыктыгы, мисалы жол тейлөө мекемесинин ишинин ачыктыгы үчүн дагы кандай иш аракеттерди көрүп атасыңар? Мисалы айтып атпайсыңар, QR-код бар, ошо менен жакка кайрылса болот, же болбосо биздин мындай кутучабыз бар, ошого деле жазса болот депчи. Анан мекеменин ишинин ачыктыгын дагы кандай жолдор менен жакшыртса болот деп ойлойсуз? Мисалы мен мисалы жол бүтүп калыптыр деп сөзсүз бир жерге QR-код издебейм, же болбосо тутчага барып салбайм дегендей. Мисалы мен кетип барат эле болсо каяка кайрылам? Сурашка түшүндүм. Телефон аркылуу эле өзүбүздүн баракчабыз бар. Кыргыз автожол түндү. Ошол жака кайрылсаңыз түзмө-түз бизге түшөт. Биз жооп беребиз. Демек сиздердин мекеме бардык жол пайдалануучулар үчүн ачык. Бардык суроого жооп бере аласыздар. Жакын арада биздин райондун аймагында жасалып аткан жолдордон башка да кайсы жолдор жасалып калышы мүмкүн? Мисалы Кош Төбө Баятов жолун жасап атабыз деп атабыз, же өткөндө дагы бул жака улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин төрагасы келгенде эле ушул жолдор жасалат деп айтты. Андан башка да биздин пландарыбызда барбы бул жол жасалат деген? Пландарыбызды 2026 жылга биз дагы сунуштап беребиз. Анан мен сизге азыр бул жол керек, тиги жол керек деп айтуудан алыстын. Калпты жол калбаш үчүн МК сунуштап бергенден кийин, план бекитип бергенден кийин анан айта алабыз. Биз бирок биз мындай керектүү жолдордун баарын тең, эл көп каттачу жолдордун баарын тең планга чаңыртабыз буюрса. Негизи сиздердин тейлей турган жолуңуздар бул айыл аралык жолдор, айылдын ичиндеги жолдор сиздердин тейлөөңүздөргө кирбейт. Кирбейт. Мисалы азыр суроогум келет да, ушуну сураш керек да. Таза суу кирип атпайбы азыр биздин айылдаргачы? Мисалы Баятовко кирип атат, анан ошонун айрым жерлеринде мисалы казылган боюнча эле калып, анан жолдордун чекеси казылып эле ошончо калып калып, анан ошону дебл түзөп береби жолубузду, же айыл өкмөт түзөп береби? Айыл өкмөткө барсак алар техника жок дейт, же барсак биздики эмес дейт, биз жолдорубуз казылган боюнча калып калды деп дагы ушундай бир пикирлерди айтып атышат да. Анан кимге кайрылыш керек? Аны айыл өкмөт Айыл өкмөт чечиш керек, айыл өкмөт чечиш керек. Кандай учурда? Бирок биз дагы ал жөнүндө жөн калбай жардам берип атабыз. Айыл өкмөттө техника жок болсо, биздикин сурап алып атат.
бул жерде алыш бериш иштеп атабыз. Чоң рахмат. Урматтуу биздин көрөрмандар, түз байланышта Актау райондук номер 15 жол тейлөө мекемесинин жетекчиси Асан Билимбек суроолорго жооп берип жатат. Азыр анда кийинки суроолорго өтө берели. Үгүттө дейт, жылуу сууга баратканда чоң суунун көпүрөсү жараксыз болуп калды, эске алып койсоңор дейт. Үгүткө баратканда, жылуу сууга баратканда чоң суунун көпүрөсү дейт. Ар бир мосттордун абалдары бизде бар. Маалыматтарыбыз бар. Кантип көзөмөлдөп эске алып кое аласыздар, ушу жолго өтүп баратканда деп сурап атат да, жылуу сууга баратканда. Негизи ал жол сеге карайып болуш керек, Үгүттө жылуу сууга баратканда, үгүт айынан чыккандан кийин, наркы жагынан чыкканда жылуу суу менен жеңишке чыгып кетишет, жеңиштиктер деле ошол жылуу сууга түшүшөт, ошол жерде жолдо көпүрөнү айтып атат окшойт. Жок. Ал жол карабайт. Ал жол жок биздин. Силер жолго карай. Демек анда бул Баян Файлок бөтүнө караган жол болушу мүмкүн. Болушу мүмкүн же жайыт местный бийлик тарабынан. Рахмат. Бул жигит азамат дейт, өзүнүн иши менен далилдеген дейт. Билимбекович Кара Бүргөнүн айылына тротуар салуу боюнча кат жаздык эле, Минтрансқа быйыл салынабы? Буюрса, ал да жана айтып кеткендей эле биз кирет деп, планга берилет деп айтуудан алыспын, эми сунуштарыбызды беребиз, аракетибизди кылабыз. Конкретно жооп айта аласыңарбы ушул боюнча? Жок, айта албайм. Суроо берген адам жооп алды окшойт деп ойлойм, анткени алар көрүп атышат. Кийинки суроого төрөлү. Ишиңе ийгилик дейт, жакшы деп жатасың дейт, жолдукта эле толкулап кетип жатат, сен күндө сүздүрөсүң, Коштоюу Баятов дейт. Кандай кылып жолду сактап кала алабыз? Албетте бизге бул темир жол да керек. Бул эми эл аралык маанидеги байланыш түзүү үчүн жол болуп аткандан кийин бул жөнүндө эч кандай эч нерсе айта албай атабыз, бирок жолдун абалын кантип сактап кала алабыз? Макулооба деп отура бергенде болбойт го дейм. Жол биздики, биз колдонобуз. Жол жүрбөгөн адам жок бизде Кыргызстанда. Кандай кылабыз? Убагы менен шагыл төгүлүп, калыбына келтирүү жумуштарын аракет колубуздан келишинче аракетибизди кылып атабыз. Башка кандай чокуш? Биякта сурап атышпайбы? Бул жигит келгенден бери аябай жакшы иштеп атат деп, жана бирок биз көрөрмандардын суроолоруна алар канааттангандай жооп бере албай жатабыз. Ошон үчүн мен суроону кайра берип атканым да ушул. Урматтуу биздин көрөрмандар, эгерде жолго байланыштуу, жол иштерине байланыштуу, жол көйгөйлөрүнө байланыштуу суроолоруңуздар болсо бере берсеңиздер болот. Биздин конокто Актау райондук номер 15 жол тейлөө мекемесинин жетекчиси Асан Билимбек уулу жооп берип атат. Негизи түз эфирдин максаты бул өзүбүз же болбосо мен тарабынан же кандайдыр бир башка адамдар тарабынан түзүлгөн келген суроолорго жооп берүү эмес, ушул сиздерден келген суроолорду, сиздерден келген көйгөйлөргө, сиздерден келген талаптарга жооп алып берүү негизги максат болуп эсептелет. Андыктан түз эфирде ушул суроолоруңуздарды тартынбай эле берип, маселелериңиздерди ушул жерде мындай чечип калганга же тиешелүү жооп алып калганга аракет кылсаңыздар болот. Анда сизге дагы бир суроо. Мекемеде же болбосо сиздердин мындай иште, жол иштеринде ушу жаңы технологияларды колдонуу барбы? Жаңы технология узак мөөнөттөгү же болбосо бир узак сапатты узакка чейин сактай алган бир технологиялар же бир каражаттар ушундайлар колдонуу барбы, же биз ушу асфальт, шагыл, анан топурак ушундай менен иштей беребизби? Негизи жолдун жаңы технологиясы барбы? Өзүңүздөр деле интернеттен көрүп атсаңыздар керек. Жаңы технологиялар бар. Көп эле технология жаңы. Бизде колдоно аласызбы? Бар. Бизге колдонуп азыркы учурда колдонуп аткандар да бар. Мисалы
мисалы геосеткаларды колдонуп атышат азыркы учурда. Биздин өлкө ичинде, учурда холодный асфальттарды колдонуп атышат. Эми испытания кылып атышат. Балким жакын арада келип калышы мүмкүн. Алла испытаниядан өтсө деген оюм бар эми буюрса. Чоң рахмат. Түз эфир учурунда негизи биздин түз эфирибиз 20 мүнөттөн 30 мүнөткө чейинки убакытты камтыйт. Убактыбыз соңуна чыгып баратканына байланыштуу. Түз эфир учурунда ушул бардык эле жол колдонуучулар, эми жолдо жүрбөгөн адам жок да. Азыр окуучулар деле жолдо жүрөт, бала бакчага да жол менен барабыз дегенде, жумушубузга жол менен барабыз, жамандык жакшылыкка жол менен каттайбыз. Анан ушул деги эле жол пайдалануучуларга, жолдо жүрүүчүлөргө кандай бир кайрылуу жасайт элеңиз? Чоң рахмат. Урматтуу Актала районунун тургундары, сиздер менен маектешип аткан үчүн терең ыраазычылык билдирем. Ушу кайдыгер карабай суроо бергениңиздерге да чоң рахмат. Мен сиздерге кайрылуум жок. Жолдо аман эсен жүрүңүздөр. Бара турчу жериңиздерге аман эсен жетип алыңыздар демекчимин. Жолдо кырсык болбосун. Этият болуңуздар демекчимин. Түз эфир учурунда эмнени айтпай калдыңар, мен эмнени сурабай калдым? Өзүңүздүн ишиңизге ушул жолго байланыштуу же бекемелерге байланыштуу же бир техникаларга байланыштуу мен эмнени сурабай калдым, силер эмнени айтпай калдыңар? Бардык суроолор эле берилди окшойт. Бардык суроолор. План айтылды, техникаларыбыздын абалдары айтылды. Чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, биз болсо адаттагыдай эле ушул Актала райондук мамлекеттик администрациясында уюшулган пресс борбордо 3-чү ирет түз байланышка чыгып, сиздердин суроолоруңуздарга жооп алып берүүгө аракет кылдык. Бул түз эфир айына 2 жолу да ушул жерде эфирге чыгып турат. Суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Ал эми бүгүн болсо биздин мейманда ушул номер 15-чи жол тегин мекемесинин жетекчиси Асан Билимбек уулу болду. Жогоруда өзү белгилеп кеткендей, эгерде ушул жолго байланыштуу бир маселелер же болбосо жолдун абалы жөнүндө маселелер болуп калса, балким мекеменин ишине баа бергиңиз келсе, анда ушул атайын белгиленген бир коддордо, телефондордо кайрылсаңыз болот экен. Өзү айтты, мекеме жарандар үчүн, биздин жол пайдалануучулар үчүн ар дайым ачык деп, биз да ошол нерсеге ишенебиз. Андан эсе ишибизге ийгилик. Ушинтип убакыт бөлүп келип бергениңизге чоң рахмат. Баарыбыз жолдо жүрөбүз. Ай жүр аман жүр деп коет. Жолубуз дайыма коопсуз болсун деген жакшы тилек менен бүгүнкү түз эфирди аяктайбыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Түз эфирде адаттагыдай эле мен ушул Тунук жамаат медиа борборунун жетекчиси Барчын Мамытбекова бардым. Кайрадан жолукканча саламатта туруңуздар.